Саламатсыздарбы, эфирде Финсабат көрсөтүүсү. Кепилдик берүүчүнү табуу насыялуудагы эң негизги талаптардын жана ошондой эле эң чоң көйгөйлөрдүн бири болуп эсептелет. Албетте, кепилдик берүүчүнүн тартиптери менен бирге жоопкерчиликтери дагы бар. Андыктан аны табуу дагы оңойго турбайт. Ал эми ошол кепилдик берүүчү кандай шарттарды аткарып, эмне милдеттерди толугу менен мойнуна алышы керек? Бүгүнкү программада айтып беребиз. Эгер сиз кандайдыр бир керектөө үчүн банктан кредит ала турган болсоңуз, анда сөзсүз түрдө алган каражатыңыздын суммасынын көптүгүнө жараша кепилдик берүүчү адамды таап келүүңүз шарттардын бири болушу мүмкүн. Кепилдик келишимин түзүү бул банк үчүн берген каражатын кайра кайтарып алуунун кепилдиги катары саналат. Кепилдик бул кредиттик келишимдин түзүүдө ошол кредитти кайра кайтарып алуусун камсыздоо институту болуп саналат. Кепилдикти ар кайсы жаран бериши мүмкүн, же юридикалык жак болобу, же физикалык жак кепилдик бериши мүмкүн. Ошо кредит келишим боюнча ушул ар бир кепил берүүчү жаранга ошо кредит боюнча карыз алуучуга кандай документтерди талап кылса, ошо кредит кепил берүүчү адамга дагы ошондой талаптар коюлат. Ошого жараша ошол кепил берүүчү адамга ошо баа берилип, ошол берилип жаткан кредиттик келишим боюнча, ошо кредиттин суммасы боюнча ошол кепилди берүүчү адам канчалык ушул кепил берүүгө мүмкүнчүлүгү бар экенин тастыктап, анан ошого баа берип, кепил берүүчү жак катары таанылса мүмкүн. Кепилдик келишимин түзүп жатканда сиз ошол карыз алып жаткан адам менен бирдей жоопкерчиликте боло тургандыгыңызды эске алышыңыз керек. Поручитель – это человек, который обязуется перед банком. Кепилдик берүүчү бул займчы болгон адамдын карызын банктын алдында төлөп берүүгө милдеттенме алган адам. Кредитти төлөө боюнча займчынын жоопкерчилиги кандай болсо, кепилдик берүүчү дагы бирдей жоопкерчиликте болот. Банк менен кепилдик берүүчүнүн мамилеси кепилдик келишиминде жазылат. Анда суммасы, кредитти төлөө мөөнөтү көрсөтүлөт. Бул документке кол коюу менен займчы кандай милдеттемелерди аткарса, кепилдик берүүчү дагы ошондой жоопкерчиликти өзүнө алат. Кредита, график погашения, и поручитель, подписывая этот документ, он также обязуется исполнять обязательства по кредиту наравне с заемщиком. Мыйзам боюнча кепилдик берүүчү тарап кредит алуучу тарап менен бирдей жоопкерчиликке тартылат. Ошондуктан, эгер сиз кепил болгон адам өзүнүн карызын төлөбөй кеткен учурда, анын карыздарын сиз төлөп калышыңыз толук мүмкүн. Анткени ошол кредиттик келишимде сиздин жоопкерчиликтериңиз толугу менен жазылган. Андыктан бирөөнө кепилдик берүүнүн алдында өзүңүзгө керектүү пункттарды дыкаттык менен окуп чыгып, андан кийин гана кол койгонуңуз туура болот. Насыя шарттары бузулган учурда насыячыдан талап кылабыз. Ал күрөөгө койгон мүлкү менен жооп берет. Эгерде насыячы төлөөгө шарты болбой калган учурда жоопкерчилик кепилдик берүүчүгө өтөт. Мыйзам боюнча айтсак, мыйзам боюнча кепилдик берүүчүгө эч кандай жеңилдик шарттары каралган эмес. Анткени ал өз ыктыяры менен кепилдик келишимге кол коюп берген, кол койгондон кийин ал жерде көргөзүлгөн бүт бардык талаптарды аткарууга тийиш. Выступая поручителем, надо обязательно иметь... Кепилдик берүүчү болуп жатып, банк андан кредиттин негизги бөлүгүн, үстөк пайыздарын, штраф жана туумдарын жана соттук териштирүүлөр жүргүзүлгөн учурда соттук чыгымдарды дагы талап кылууга укуктуу экендигин эске алуусу керек. Значит, разбирательства, то судебные издержки. Көпчүлүк адамдар кепилдик берүү менен өзүнүн мүлкүнөн ажырап калуу коркунучу бар экендигин билишпейт. Даже могут быть такие случаи, когда... Мындан тышкары, эгерде кардар өзү кредиттин негизги суммасын, үстөк пайыздарын, штраф жана туумдарын төлөөгө таптакыр мүмкүнчүлүгү жок болгон учурда, банк кепилдик берүүчүгө таандык болгон мүлкү менен төлөп берүүгө милдеттендирип койгон учурлар болушу мүмкүн. Мисалы, кардар өлкөдөн качып кеткен учурлар болот. Эгерде сот бул кредит боюнча бардык милдеттенмелер аткарылышы керек деп чечим чыгарса, төлөп бериши керек болот. По этому кредиту обязательно должны быть исполнены все обязательства. Андыктан бирөөнө кепилдик берип, кепилдик келишимине кол коердон мурда төмөндөгү нерселерге көңүл буруу зарыл. Эң негизгиси эле төлөө шарттарына көңүл бурушу керек, иштеген ишине көңүл бурушу керек.
насыятчы абдан жакын, ишенген адам болуш керек. Эми жашоодо ар кандай учурлар болуп кетет эмеспи? Эртеңки күнү ошол насыятчынын ордуна кепилдик берүүчү жооп тартып калбас үчүн ушу төмөндө айтылган нерселердин баарына көңүл буруш керек. Перед тем, как стать поручителем у заемщика, нужно обязательно четко знать, на какую цель берется кредит. Зайымчыга кепилдик берүүдөн мурда сөзсүз түрдө кредит кандай максаттарга алынып жатканын билүү керек. Аны сиз сөзсүз жакындан таанышыңыз керек. Акчага келгенде ал жоопкерчиликтүү экендигин билүү зарыл. Кепилдик берүү келишимине кол коердон мурда сиз кепил болуп жаткан адам банктын алдында 100% өзүнүн милдеттерин аткара тургандыгына ишенишиңиз керек. Бирок баары бир өзүңүздүн кирешеңизди да эсептеп коюшуңуз керек. Эгерде кардар төлөй албай калган учурда, анын ордуна сиз төлөп тура турган сумма болушу керек. Доходы, чтобы в случае, если клиент не может погасить, допустим, очередной платеж ежемесячный, то у вас должна быть какая-то сумма денег, чтобы погасить за него. Мындан тышкары, эгерде сиз кимдир бирөөгө кепилдик берип, бирок ал насыя алган киши мөөнөтүн өткөрүп, төлөбөй же таптакыр эле төлөөдөн баш тарткан учурда дагы ал тууралуу маалымат кредиттик бюрого түшкөндөн соң, сиздин кредиттик таржымалыңыз бузулуп, башка банктардан кайрадан кредит алуу мүмкүнчүлүгүңүз өтө эле төмөндөйт. Биздин ошо мыйзамыбыз боюнча, Кыргыз Республикасынын насыялык маалымат алмашуу боюнча мыйзамына ылайык, ошо кредиттик келишимди түзүүдө субъектилер каралат. Бул субъектилерге карызкордон сырткары дагы ошо кепилдик берген, ар кандай гарантия берген адамдар, ошо кредит боюнча берген адамдар дагы субъект катары таанылат, кредиттик бюролордон маалымат алат. Ошол адамдардын, субъекттердин каржы абалы кандай. Ошондуктан ошол кепил берген адам келишим боюнча алып аткан кредит боюнча эгер эртең алар карызкөр экөө төлөбөй калып же ошол кредиттик келишим боюнча шарттарды так аткарбай, ошо мөөнөтүнөн кечигип калып төлөп жүрүшсө, ал маалымат кредиттик бюролорго түшөт. Сиз эгерде поручитель бирөөгө болуп берсеңиз, ал киши төлөй албай калса, кийин сиз башка жактан кредит алсаңыз, алам деп барсаңыз, аяктан чыгат маалымат. Поручитель болуп берип койчу, эчтеке болбойсуң, сен кредит алып аттың беле, мен депчи. Анан биздикилер баягы кыя албай эле, суранса эле поручитель боло беребиз да. Бирок бул поручительди деген түшүнүшүбүз керек, бул гарант. Бул гарант, эгерде сен төлөбөсөң, мен төлөп берем деген толук укуктуу келишим банк менен түзүлөт поручитель мененчи. Ошон үчүн поручительдин жанакы статусу ошол кредит алган менен эле мындай бирдей эле деп эсептесек болот да. Кепилдик келишимдин эки негизги түрү болот. Биринчиси бул бирдей жооп берүүчү кепилдик. Анда кепилдик берүүчү адам кредит алган адам менен бирге жооп берет. Башкача айтканда, кредит төлөнбөй жатса, банк дароо эле кепил адамга кредитти төлөө боюнча талап менен кайрылууга укуктуу. Ал эми экинчиси субсидиардуу жоопкерчилиги менен кепилдик. Мында кепил адам карызгерден экинчи орунда турат. Кредит төлөнбөй калган учурда банк биринчи ирет карызгерге кайрылат. Банктын мындай иш аракеттери жыйынтыкка алып келбегенде гана анын кепил адамга кайрылууга укугу пайда болот. Кредит маселесинде кепилдик берсеңиз дагы ишеничтүү адамга макулдооңузду бериңиз. Болбосо байкабай кепилдик берүү менен өзүңүз деле кыйын абалга кептеп алышыңыз мүмкүн. Ушуну менен биздин программабыз соңуна чыкты. Саламатта туруңуздар. Эртеңки күндүн камын көр.